Улам мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда адегенде сиздин эң алгачкы башатыңыз болгон балалыктан баштайлычы. Мен жаңылбасам, сиз алыскы Орусияда 20 жылга чукул убакыт иштеп, жашап келген экенсиз да. Анан биз билебиз, көбүрөөк ошо Кыргызстанда эмгек мигранттары алыскы өлкөлөргө кетип, иштеп, үй бүлөсүн багып, жакындарына жардам берип жүрүштү. Сиз дагы ошондой бакыт издеп кеткендердин бири болосузбу анда? Ооба. Мен 20 жылдан ашык ошо Россия жергесинде жүрүп келдим, дагы башка өлкөлөрдө жашап келдим. Ошо 2000-жылдары ошо мигрант болуп мен чыгып кеткем. Толугу менен 21 жыл жашап келдим. Көбүнчөсү Россияда жашадым, Америкада жашадым, Японияда жүрүп келдим, Эмиратта жүрүп келдим. Анан ошо мигранттардын көйгөйлөрүн ушу мен өзүм дагы жүрүп, ушу көйгөйлөрүн баягы көрүп келдим да. Жон териңиз менен сезип атасыз. Жон терибиз менен сезип келдик. Ушу мигранттардын жашоо турмушу кандай, ушу мамлекет тараптан кандай жардам кылса жакшы болот деген көйгөйлөрдү көрүп келдик. Эмне жумуштарда иштеп жүрдүңүз? Адегенде барганда эле баардыгы сиз ойлогондой боло бербесе керек. Ооба. Мен эң биринчи барганда Ростов-на-Дону деген шаарга бардым. Ошол жакта менин агам окуп кеткен. Машиностроительныйды. Анан ушу мен ушу Ростов-на-Дону деген шаарды тандадым. Эң биринчи эле ушу мен Россияга барганда ушу бир эле спортивный сумка менен кеткем. Бул кайсы жылдарга туура келет? 2000-жылдары. Спортивный сумка менен эле бар, ушу бир жарым жылдай бир иштеп эле келсекпи деген бир жакшы ой менен барганбыз. Анан ушу маңдайыбызга жазып коюптур, ушу 20 жылдан ашык ушу Россияда жүрүп келдик. Анан ушу былтыр келдик бияка. Орусияга кеткенде, адегенде барганда эмне жумуштарда иштедиңиз? Дегеним, сиз ал жакта иштеп, бутуңуздан туруп, анан кийин ошол ал жактан дагы билим алып, кайрадан өзүңүздүн мындай дүйнө таанымыңызды кеңейтүүгө аракет жасап жүргөн экенсиз да, туурабы? Эми биринчи мен барганда эле соода саттык менен алек болдум. Башка мигранттар сыяктуу эле. Башка мигранттар сыяктуу эле мен соода саттык менен алек болдум. Анда деле менде оборотто акча жок болчу. Вьетнамдардан жанагындай курткаларын алып, сатып, кайра өздөрүнүн акчасын берип, ушинтип доверие кирип, анан акырын-акырындан акчабызды көбөйттүк. Анан ошо кичинекей бир жерден жер сатып алып, анан ошо кыргыздардын кафеси болсун деп ошо эң биринчи кафе салгандан ошо мен болдум 2000-жылдары. Ошо андан кийин ошо 2005-жылдары машина ташыдым. Америкадан, Япониядан аукциондорго катышып. Ошо Японияда жүрүп келдим. Японияда 2-3 жол болдум, Америкада 2-3 жол болдум. Америкада ошо экинчи жолу барганда атайын ошо балабызды ошо Америкадан туулсун деп ошо семьябыз менен барып Америкадан туулуп келдим. Балабызга дагы ошо привилегия болсун деп баягы кыйын кишилер, знаменитостьтин баары эле бар ошо Америкадан барып балдарын ошоктан төрөп келишет экен. Анан биз дагы ошону ошо маалымат алып, анан ошо Американы көргөндөн кийин ошо балабыз дагы ошо Америкадан төрөсөк деп барып, Америкадан экинчи балам ошо Америкадан туулду. Гражданство Американыкын алдык. Андан кийин посольствого барып, российский свидетельство алып учуп келдик ошо. Чет жерде жүрүп, мисалы алыскы Орусияда деле ошол ишкерчилик менен алектенүү сиз үчүн татаалыраак болдубу же мындай жеңил эле бекен? Эми билбейм, эми мен мындай карап көргөндө Кыргызстанга караганда кичине оорураак да. Эмнеге дегенде өзүңүздөр деле билесиздер, башка улут, мен, например, орус же башка нациялар жаман деп айта албайм. Баары бир бизге көз караштары бөлөк да. Ушу бир кабинетке кирип, ушу кабинеттерди пробивать этиш ошо мен үчүн оору болду.
эми Кыргызстандан эми өзүң жериң андай көз караш менен карашпайт, анан ошо бирөөнүн жеринде ушу тейт жактан келип алып ушундай нерселерди кылып атат деген анча мынча тоскоолдуктар болот. Ишкерчилигиңиз ошондо сиз баягы тапкан каражатыңызды жанагыдай курулушка жумшаган экенсиз да, туурабы? Өндүрүшкө салуу оюңузда болдубу? Деги эле өндүрүш менен алектенип көрдүңүзбү? Мен ушу Америкага барганда ошо баламды алып бардым. Балам ошо келинчегимдин 6 ай 7 айлык боюнда бардык. Жана биз расчет кылдык, жанагындай белая карта деп коет. 6 айга эле уруксат берет да, болбосо кийин Америкага кайра киргизбей коет. Просрочить этсеңчи. Ошо 6 ай иштеп жүрдүм, ар кандай жумуштарды Америкада. Анан акча тыйын таап келип, Ростов-на-Донда ошо жатакана курдум, общежитие кыргыздарга. Ошо анан баягы акырындан баягы сөз бар го, все яйца на одной корзине не держи деген демекчи. Мен дагы баягы общепитте ачтым. Коомдук тамактануу жайын, Общепит ачтым, ошо кафе. Андан кийин ошо жатакана курдум. Андан кийин 1-2 жылдан кийин дагы бир кафе курдум. Ушул эле кыргыздарга куруп эме кылдык. Ушул Орусиядагы ишкерчилигиңизди таштап, анан Кыргызстанга сизди эмне жетелеп келди? Ошо мен 2013-жылдан баштап 2017-жыл, 18-жылга чейин ушу Ростов-на-Дондо иштедим, банковский сферада. Управляющийге чейин жеттим. Андан кийин Госдумада иштедим, помощник депутаты болуп Москвага. Ошо Белеков Иван Нутулович деген кишинен 6 айлык депутаттын. Анан баягы кыргызда жакшы бир сөз бар го, ат айланып өзүнүн казыгын табат дегенчи. Анан ушу билбейм негедир мени ушу Кыргызстанга эле тартты. Болбосо бир жакшы районго бир жакшы деле үй салгам. Жакшы машина, ишим жакшы, баары эле жакшы болчу, бирок ушу эртең менен кечинде барып Кыргызстан жакта эле карай берет экенсиң бир убакыт жеткендечи. Анан ошо ойлонуп, семьябыз менен, бала чакабыз менен сүйлөшүп, анан ошо мен дагы тияктан да көрүп аттым да. Менин жакшы тааныштарым, кыздары башка улутка чыгып кетип атат. Ушу тилин унутуп калып атат балдар. Менин балдарым орусча жалаң сүйлөй баштагандан мага да коркунучтук келди да. Ушу балам орус болуп, кийин мага Кыргызстанга кетпейм деп чыгабы деп да менден бир коркунуч пайда болду. Анан ошо семьябыз менен сүйлөшүп, ушундай чечим кабыл алдык. Эми калган бизнестерди, калган развитиялардын баарын ушу Кыргызстандан эле кылсакпы деген бир жакшы ой менен келдик. Кыргызстанга келгениңиз 2 жылдай убакыт болуп калыптыр. 1 жыл убакыт болуптур, бирок келип эле сиздин миссияңыз саясатка аралашайын деген ой пайда болгон экен. Эмне жетелеп, эмне түрткү болду? Эми ушу мен ушу Россияга баргандан бери чет жактарды көрүп келдим. Ушу Госдумадан да көрдүм. Ушу Москвада дипакадемияны окуп бүттүм. Азыр данный момент магистратурада окуйм, Рандхиксте, президентский академияда. Анан ушу мен өзүмдү мындай баалап көрдүм да, баалай билдим да. Ушу кычыраган, галстук тагынган, очки кийген, мен кыйынмын деген орустардын деле акылдарын көрдүм, башка улуттун. Мен өзүмө баа бердим, ушу ортодон бир жогору экем депчи. Анан Кыргызстанга келгенде баягы 30 жыл ушу эгемендүүлүк алганыбызга мына 30 жыл болду. 30 жылдан бери мында өнүгүүбүз аябай бир жай болуп атат да. Мына мен Турцияда деле болуп келдим, бир 2 жыл болду. Турция даже Россиядан бир 30-40 жыл алдыга кеткен да. Биз Турциядан бир 70-80 жыл бир артка кеттик да, бир артта калдык да. Анан ушу самолет менен эле мындай учуп келип эле ушу Кыргызстанга конуп атканда бир кедей бир мамлекетке конгондой болосуң да. Баягы Советтер Союзунун убагында салынган үйлөр, элдердин жашоо турмушу, айдаган машинелери мындай жашоо турмушу аябай эле төмөндөп кеткен да Кыргызстандыкычы.
Анан мен ушу саясатка аттанганым, мен мына чоң мамлекеттерде жүрдүм да, мына Японияда жүрүп келдим, Америкада жүрдүм, Россияда жүрдүм. Булар өнүккөн мамлекеттер да. Анан биздин Кыргызстанды караганда алар менен салыштырмалуу. Мында кичинекей эле болгон бир аттын кашкасындай болгон мамлекетпиз да. Мен мына Ростовдо жашадым. Ростовский область 6 миллион калк да. Кыргызстандай эле калк. Менин көз карашым боюнча Кыргызстан мында кичинекей эле бир мамлекет да. Бул Кыргызстандын мен буюрса мына жана саясатка аралашканым, бириздин Кыргызстанды батыл оңдосо болот да. Баягы несколько рычагов есть да. Ошолорду эле, ошо принциптерди кармап эле Кыргызстанды батыл өнүктүрсөк болот да. Мен ошол көз караш менен мен ушу саясатка аттандым да. Мына билимим дагы бар, тажрыйбам бар. Şu Алла Тааланын буйругу менен şu мен 20 жылдан ашык жүрүп келдим да чет жактачы. Может бир 2 жыл, 3 жыл жүрсөм, может бит мен түшүнбөйт элем да. Азыр мына мен полноценный мындай өзүмдүн дагы ички руханий дүйнөм менен мен ушундай бир өзүмө уверенность менен ушу аттанганым, ушу Кыргызстанды деле оңдоп койсо болчудай деген бир ишеним менен баратам да. Парламентке келсеңиз, сиз албетте мындай эң биринчи ушуларды чечиш керек деген приоритет берген маселелер кайсы? Анткени сыртта жүргөндө бир анализ жасап көргөнгө чоң мүмкүнчүлүктөр болду деп жатпайсызбы? Эми кандай приоритеттер бар? Эми биздин Кыргызстан жанагы эмедегидей болуп калганда, эми баягы жаман айтпай жакшы жок дейт. Бир эски москвичтей болуп калганбыз да. Биздин мамлекетте бала туулгандан баштап караш керек да, пенсионерлерге чейинчи. Анан первый прожиточный минимум деп коет да. Баягы жашоо минимуму керектүү, асыл. Керектүү. Картина деп коелу. Мен мына ушу айылдаштар менен, ушу биздин райондогу кишилер менен сүйлөштүм. Биздин эл первый прожиточный минимумдан чыга элек да. Баягы эле көмүр маселеси, дары маселеси, анан баягы эмеде нан, күнүмдүк жашоого керектелүүчү нан алыш нерселер. керек. Анан жана транспорт деген аябай эле мындай жөнөкөй эле бир проблемалардан чыга элекпиз да. Ушул маселелерди биринчи чечиш керек деп ойлойсуз? Эми ушул маселелерди мен ойлойм, ушу биринчи чечиш керек деп. Мына азыр көп эле нерселерди карасак, бүт баары эле баягы жеке ишкерлердин колуна өтүп кеткен да. Мына аптечный бизнестин баары баягы частный предпринимательдер кармашат. Нан чыгара турган пекарня, секарнялардын баарын жеке ишкерлердин колунда, транспорт жеке ишкерлердин колунда. Мен ушуну ойлоп атам. Бир ГЧП деп коет да, государственное частное партнерство деп. Мыйзамда бар да Кыргызстанда ал боюнча. Мыйзамда бар, бирок иштеле элек. Мына өнүккөн мамлекеттерде мына аябай эле мындай ошондой ГЧП менен аябай иштеп атышат да. Государственное частное партнерство мененчи. Анан мына биздин пенсионерлерди карап атам, ошо майыптарды жана көзү көрбөгөн баягы ограниченный возможность кишилерге ушу на государственном уровне ошо льготаларды берип, мына Америкада кандай талон берилет буларгачы. Мына государственный магазиндерге барып, сүттү, нанды булар талон менен алышат. Государственный транспорттарды талон менен бекер жүрүшөт. Бизде андай жок болуп атпайбы? Анан мындайынан карап көргөндө биздин бюджетке дагы аз налог түшүп атат деп ойлойм да. Ошо анан биздин мамлекет, мына буюрса мен барып калсам, мамлекет ушу прибыль түшө турган тармактардын баарын өзүнө алыш керек деп атам да. Мына көмүр кенин казган компаниялар деле бизге бүт баары эле частные руки перешли да. Частниктер кармап калыптыр да. Анан көмүр кымбаттайт да. Мунун баарын деген мамлекет регулировать этиш керек да. Мына дарыны, нан, сүт, эт, транспорт ушунун баарын деген государство алыш керек да. Колго алыш керек, коркпой элечи.
ГЧП менен алыш керек, бүт контролдун баарын алыш керек. Анан баягы деньги делаю, деньги дейт да. Мен өзүм финансистмин да. Бизде кредиттер аябай кымбат экен да. Мына мен жанагы госипотекада жилищный сберегательный кредитный компанияда иштедим. Жакшы, сберегательный. Анан азыркы программа менен госипотека жакшы эле болуп атат. Где-то 6-8%тен ушу аймактарды баягы өнүктүрүп, баягы госслужащийлерге, не госслужащийлерге деле баягындай ипотека берилсин депчи. Бирок государство деген резиновый эмес да. Бул определенный аз мына 20 миллиард деле салганда деле бул деле акча жетпейт да. Анан азыр жанагындай кооперативдер дагы ачылып кетиптир. Мен бул рынокты изучать эттим да, кооперативдер ачылып кетиптир. Кооперативдер ушу бул дагы кооперативдер частный компаниялар да, турак жай бере турган. Бир определенный акчаны аларда как сбережение кылып кармашат экен. Бир жарым жыл, 1 жыл, 2 жыл кармашат экен дагы. Анан бир 5% дагы бир 5-6 жылга кредит алышат экен да. Ошолордун баарын ушул бизнес тармагын менин оюмча бүт мамлекеттик уровеньде караш керек да. Потому что деген мындай частный лицолор биринчи доверие кирип, 1 жыл, 2 жыл иштеп туруп, акчаларды топтоп туруп, өзүңүздөр билесиздер, баягында мындай случайлар көп да. Биздин потребительдерди алдап коюшу мүмкүн да. Бул государственный болгондо, бул государственный гарантия болот да. Ошо анан ошо частный руки менен мына частный баягы кооперативдер деле жакшы иштеп атат. Эми баары деп айта албайм, бирок бул ушу тармакты бир ГЧП менен деле ачса жакшы болобу деп атам да. Эмнеге дегенде мына госгарантия деген понятие бар да. Мына мен банковский сферада иштедим. Көп эле иностранный акчалар, например, биз тарта турган болсок, булар госгарантия сурап атышат да. А госгарантияны сураса арзан акча келет, 2%-тен, 3%-тен да. Ошо 2-3% деле 5-6%-тен деле элге бере турган болсо, ушу программа менен элдин жашы турмуштары жакшы болот. Фермерлерге бериш керек, дыйкандарга бериш керек, айыл чарба секторуна бериш керек. Биздин негизи Кыргызстан деген горная местность да. Биз ушу фермерлерди күчтөшүбүз керек. Аграрный секторду күчтөшүбүз керек. Анан мына биздин кыргыздар кыйынбыз негизи эле. Эмнебиз кыйын? Азыр мына эл өзү менен эле өзү ушу чет жакка чыгып, соода саттыкты үйрөнүп, анан мына мини завод, фабрикалар иштеп атат да, Самопашев мененчи. Бул деле жакшы, цехтер ачылып атат, заводдор ачылып атат. Мына ушулардын баарына на уровне ГЧП, государственно-частное партнерство, ушуларды кредитовать этсе болот да, коркпой. Сиз мунун баарын баягындай өзүңүздүн мындай сырттан көрүп, билип, тажрыйба алмашып келип, анан ушул нерселерди Кыргызстанда да ишке ашырса болот эле деген оюңуз бар экен да демекчи. Дагы бир маселе, мына сиз биз башында айтып өтпөдүкпү, эмгек мигранты катары барып, анан ошол чет өлкөдөн тажрыйба, билим алып келдиңиз. Эмгек мигранттарынын көйгөйү дагы бүгүн Кыргызстанда өтө орчундуу маселе да. Сиз кандай рецепт сунуш кылар элеңиз? Биз канткенде эмгек мигранттарынын санын кыскарта алабыз. Мына Кудайдын буйругу менен мен мигрант болуп деп айтсак болот, 20 жылдан ашык жүрүп келдик. Бул көйгөйдү чечиш керек да. Тез аранын ичинде дагы бир 10 жыл, 20 жыл болгондо кичине оорураак болуп калат да. Тез аранын ичинде чечиш керек. Кантип чечебиз? Мына основной кетип аткан биздин мигранттар ушул 40 миң менен эле бир 50 миңдин ортосунда акчага кетип атат да. Айына тапкан акчасы. Айына тапкан акча да. Эми жакшы, былтыркы статистика боюнча, 2020 жылдын статистикасы боюнча
биздин Кыргызстанга 2,5 миллиард доллар кирди да. Бул инвестиция Кыргызстанга кирип атат акчачы. Бул жакшы нерсе. Это положительная сторона. Отрицательная сторонабыз бизге көбүрөөк болуп атат да. Эмнеге дегенде эң биринчиден şu биздин потенциальный иштей турган кыз жигиттерибиз кетип калып атат да. Мына эгерде мындай карап көрсөк, школьный возраст до 17 лет бир 20% деп коелу население. 20% бир пенсионерлер, бир пожилые люди дейли. Ошондо бир 60% болуп атат да. Эми 60%быз где-то бир 4 миллион болуп атат да. 4 миллиондун 1 миллиону чыгып кетип атат сырткачы. А жерде биздин билим алып, окумуштуу боло турган жаш кыздарыбыз, жаш уулдарыбыз кетип атат. Бул билим ала турган жагы, иштей турган баягы балдарыбыз, кыздарыбыз чыгып кетип атат. Анан эң баягы мага жакпаган нерселери бизде деле мындай статистика жүргүзбөйт да. Ажырашкандар көп да. Ошо күйөөсү кетип, тияка кетип. Үй бүлөлүк баалуулук Ажырашып алгандар бар, аялы кетип, башка бирөөлөргө турмушка тийип алган моменттер бар. Анан ошо чет жактан дагы мына биздин мигранттар азыр аякта бар. Көбүнчөсү Россияда, Казакстанда, Кореяда, Америкада, Европага да аябай көп кетип атат да. Башка улуттарга биз сезилет болушубуз керек тиги. Кыргызстан аябай бир чоң мамлекет, населениясы көп депчи. Биз деген азыр кыргыз ары кайсы жака тарап кеткенбиз да. Анан эң көйгөйлүү нерсе ушу биздин кыргыздардын уулдары, кыздары ошол жактан төрөлүп, биздин дилибизди, тилибизди унутуп калып атат да. Мамлекет үчүн, как нация, бул эң коркунучтуу нерсе да. Эң биринчи ушу тилин жоготсо, андан кийин дилин жоготот да. Анан тиякада калып калышы мүмкүн да. Баягы кыргыздар уже тарап, уже тияктан уже башка өлкөнүн жарандыгын алып калышат. Тамырын коюп берип, уже биз жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Ошол үчүн буюрса мен парламентке барып калсам, мигранттардын көйгөйүн ушу эң биринчи момундай эле алып туруп, миграцияны жаап коюш бул кыйын. Биз жаап албайбыз. Ал үчүн Кыргызстанда дагы ошондой шарт керек. Ал үчүн Кыргызстанды ошондой баягындай жумуш менен камсыз кылышыбыз керек да. Завод, фабриканы салышыбыз керек. Инвесторлор тартышыбыз керек. Инвесторлор тартыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз мамлекет стабильный болуш керек. Анан ушу мен башка мамлекеттерге караганда эми Кыргызстан ушундай кыйын эл, жакшы эл, бирок анан ушундай бир боло турган, болбой турган нерселерге эле ушундай бир чыга калып эле бир митинг кыла берген бир модалар бар экен да. Анан ушундагы эми баягы Кыргызстан ичиндеги өз чара ушул форматты башкача деле жеткизсе болот. Биз деген ушу жанагы инвесторлорду деген биз чочутуп алып атабыз да. Кыргызстан десе эле булар ойлойт да баягындай постоянно эле бирдеке болуп турган мамлекет депчи. Анан ошол үчүн деген өзүбүз дагы мындай тарбияга келтиришибиз керек да. Эң сонун. Улам мырза, дагы бир маселе жөнүндө сурагым келип атат. Сизде албетте Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары мындай азыраак жазышат. Же тактап айтканда, сиз Кыргызстан үчүн мындай публичный персона боло элексиз. Бирок Орусияда сиз Орусиянын думасынын депутатынын жардамчысы катары дагы иштеп калыптырсыз. Бул кандайча болду? Кандай тажрыйба топтодуңуз? Мен ушу 2017-жылы анда Юнистрим банкта управляющий болуп иштеп жүрчүмүн. Анан ушу Кыргызстанга мен эс алганы келдим жайында. Келсем ошо мен дөөлөс болом өзүм. Анан ошо мага дөөлөстөрдүн баягы чоңдору айтып калышты, ушу 6 айдан ошо Госдумадагы депутат келип ушу дөөлөстөр менен таанышам деп атат деп келиптир. Анан мейли деп мен дагы бардым, көлдөн жолуктук.
Бул нерсени 6 айлык депутат Беликов Иван Нутулович ошол 6 айлык дөөлөсө экен. Султан Акимович Раевга айтыптыр. Ошо мен кыргызстандык дөөлөстөр менен бир таанышсам болот эле депчи. Султан Акимович менен Иван Нутулович баягы Султан Акимович министр болуп жүргөндө, министр культуры болуп жүргөндө, Иван Нутулович 6 айдын министр культуры болуп жүргөндө экөөнүн мамилеси баягы жакшы болуп, ошодон бери мындай достчулук мамиледе экен. Анан ошо 6 айлык депутат ушу Кыргызстанга келип, ошо көлдөн жолуктук, бир күн сыйлап жүрдүк, 2 күн сыйлап урматтап жүрдүк. Ошо Кыргызстанды көрсөттүк, көлгө түшүрдүк, тоого чыгардык. Ошо үйгө апарып мейман кылдык. Анан менде деле ой жок болчу. Ошо сыйлап эле ошо узатсак деген эле ой менен тосуп узатып атканбыз. Анан дасторконго бата кылып эле эшикке чыгып ошо узатып атканбыз. Ошондо Иван Нутулович 6 айлык депутат Султан Акимовичке айтыптыр. Ошо улан эгерде макул болсо, ошо мени жардамчы болсун Коздумага келип, мен тажрыйбамды берейин, үйрөтөйүн, кишилер менен тааныштырайын. Ошо дөөлөстөргө кылган, Кыргызстанга кылган мен жардам болсун деп айтыптыр. Анан мен бери кородон эле Султан Акимович чакырып калды. Улан Иван Нутулович ушинтип атат. Барасыңбы, оюң кандай дейт. Анан күлүп эле, рахмат, дем, конечно барабыз деп эме кылдым. Анан мен деле баягы мындай ойду вообще эле ойлогон эмесмин да. Болбосо мен ошол жактан баягы чай куюп, этин тартып, баягы жанында жүргөн эле киши болчумун. Анан ошо бир нерсем жаккан окшойт. Анан ошо Иван Нутулович өзүнүн жанына тартып алды. Анан мен абдан ыраазымын Иван Нутуловичке. Өзүнүн 2 кызы бар экен. Мага жакшы мамиле кылып жүрдү. Помощник депутаттан дагы мен жакын жүрдүм. Өзүнүн жанында алып жүрдү, командировка барганда да алып жүрдү. Круглый стол болобу, кандай совещание болот, мени алып жүрдү. Көп нерсени үйрөттү. Ошо мен ошол кишиге абдан ыраазымын. Тажрыйба дагы топтогон экенсиз. Тажрыйба дагы топтодук. Ал киши Кыргызстанга кетишиңизди кандай кабыл алды? Мен ошо пандемияда болуп калбадыбы? Пандемияда болуп калды. Анан ошо Москвадан баягы иштеп аткандарды дагы баарын таратты да. Анан ошо мен айттым, ошо былтыр апрелдерде айттым. Иван Нутулович, ушу мен Кыргызстанга эле барайын деп атам десем, ал мындай мени аябай таң калыштуу карады да. Анан ошо марттарда чечим кабыл алып, анан ошо үйүнө барып, анан Иван Нутулович деп мен ыраазымын сизге деп удостоверениесин берип, алып ушу оң колу менен берип, Иван Нутулович рахмат деп айтсам, ал киши албай койду удостоверениени. Анан эми келип турасың да улан дегендей кылды да. Анан мен үчүн аябай эле чоң сый урмат болду да. Кээде болсо эмне алып туруп, баягы билгениңди кыла бер демек да. Анан ошо экөөбүздүн ортобузда ошо аябай бир чоң сый урмат пайда болду. Ошо Москвада жүрүп, Иван Нутулович ошо окуу жайды окуп, Дипакадемияны окуп ал деп, ошо Дипакадемияны окудук. Анан мына мен Дипакадемияда окуп жүргөндө казактарды көп экен. Повышение квалификации менен ошо Россиядын дипломаттары окуп атты да. 1 айлык окуу бар, 1 жылдык окуулар бар. Анан ошо профессиональная переподготовка менен повышение квалификацияны булар деген жыл сайын өтүп турушат экен да, 1 айлык окунуч.
Буларда Россияда 5000 жакын дипломат бар экен да. Ар кайсы структурадагылар келип, ушундай бир ай сайын бир 50-60га жакын киши ушундай окуп, билим алып атты да. Анан ушу мен дагы Кыргызстанды дагы ушу буюрса мына депутаттыкка барып калсак, биздин переговорщиктерди, дипломаттарды аябай даярдашыбыз керек да. Жанагындай келишим түзгөнгө, переговор жүргүзгөнгө ушундай бир профессорлордун деңгээлиндеги дипакадемиянын подготовкалары менен өтүш керек да. Биздин немелерчи. Кыргызстанда жанагы окуу жайлар бар эмеспи? Ошол дипломаттар даярдаган, ошолордун дагы мындай күчтөндүрүш керек экен да, сиздин оюңуз боюнча. Айтыңызчы, сиз эми Кыргызстанга келгенде ушу Кыргызстандын алкагында мындай үлгү ала турган же болбосо ушу мындай таалим кыла турган мындай саясатчылар барбы? Эми таалим ала турган, билим ала турган саясатчылар бар. Эми мен алардын аттарын деле айтпай эле коеюн. Биздин кыргыздар негизи эле кыйын кишилер. Бизди дүйнөгө тааныткан, кыргыздын атын чыгарган мына эң биринчи Чыңгыз Айтматов чыгарды. Орусча жазып, кыргызча которулуп, анан башка нацияларга, башка тилдерге которулду да. Анан экинчи кишибиз, эми ал кишини деле айтып кетсек болот. Абдан абройлуу киши Султан Раев. Ошол киши, ушу жазуучулар биздин Кыргызстанды мындай элге баягы таанытып келатат. Анан эми башка саясатчыларды менин аттарын айтпай эле коеюн, андай кыйын кишилер бар биздечи. Азыр сиз парламентке Ынтымак партиясы аркылуу бара жаткан экенсиз да, туурабы? Кандай себептен бул партияны тандап алдыңыз? Мен эң биринчи ушу Кыргызстанга келип, парламентке өзүмдү сунуштап көрөйүн, депутаттыкка барып көрөйүн деп кадам жасаганда эле ушу ЦИКтын юристтери менен сүйлөштүм. Башка өлкөнүн паспорту жарабайт экен да. Мен эң биринчи отказ гражданствону кылдым. Мен российский паспорт бар болчу, Кыргызстан паспортун алдым. Анан отказ гражданствону мен көп күтүп калдым. Бул 1 жылдын ичинде чечиле турган нерсе экен да. Процедурасын президент деген баягы чечим чыгарып кол коет экен да. Анан ошону мен күтүп калдым. Мен отказ гражданством 5 октябрда бүттү. Мен ага чейин деле мында кыймылдаган жокмун. Эми может бүтпөй калса, анда барбай эле коеюн деген бир эме менен тургам. Бирок Кудайга шүгүр, отказ гражданством даяр болуп, ошо 5 октябрда алдым. Анан мен аттана баштадым. Эми массовый информациядан деле көрүп атабыз да. Кайсы партия кандай кетип атат, кимдер бар ичинде. Анан ошо мен Ынтымак партиясына негизи мына өзүм бардым. Өзүм барып, өзүмдү сунуштадым, резюмемди бердим. Ошо лидер ким экенин көрдүк. Анан ошо сүйлөшүп эле Марлен мырзаны деле ошондо биринчи жолу көрдүм. Анан ошо мен барсамбы дедим эле, десем эле ошо чет жакта жүрүп келиптерсиң, билимиң бар экен, тажрыйбаң бар экен деп мени командасына алышты. Ошентип аттанып калдык. Сизге бир блиц суроолорду дагы даярдаганбыз. Мүмкүн болсо аларга кыскача жооп берсеңиз. Жашоодогу сиз баалаган эң баалуу нерсе эмне? Мен үчүн баалуу нерсе бул иман менен намыз деп ойлойм да. Баягы эмнеге дегенде бул нерсени деген сезе билиш керек да, баалуулук нерсеничи. Бул нерсе кол менен кармаганга болбойт. Муну деген сезе билиш керек да. Жүрөк менен. Жүрөк менен. Кээ бирөөлөргө баалуулук эмне десе, кээ бирөөлөр материальный мирди карашат да. Мен үчүн ошо баалуулук нерсе иман менен намыз деп ойлойм да. Өзүңүздү бай адамдардын катарына кошосузбу, жокпу?
Эми мен аябай баймын деп деле өзүмдү эсептебейм. Өзүмө жетер дүйнөм бар, Аллага шүгүр. Өзүмө жетер ички дүйнөм. Баягы кыргызда бар жакшы сөз бар го. Кең кишиге кең дүйнө, тар кишиге тар дүйнө демекчичи. Мен өзүмдү бактылуу деп эсептейм. Ошо мен деле аябай байлыкка деле умтулбаган кишимин. Баягы мен өзүм баягы орусча айтмакчы дерево посадить, детей родить, дом построить уже өткөм да. Мен ушу Кыргызстанга келип, ушу өзүбүздүн мамлекетке бир иштеп, бир оңдосок дегенде жардам берсек деген деле жакшы ой менен. Биздин Кыргызстан кичинекей өлкө. Тез эле көтөрүп койсо болот да. Эр жигитке эмне көрүп бериши мүмкүн? Байлыкпы, бийликпи же башкабы? Эң биринчи эр жигит деген, жана мен айтып кеткендей эле, эр жигит деген намыздуу болуш керек да. Имандуу болуш керек. Анан ушул качестволор болсо, ушу эр жигиттер баягы азамат болобу дейм да. Күчтүү, ошол эле учурда алсыз жактарыңыз кайсы? Мен күчтүү жагым баягы өзүм туруп бере алам. Сөзгө бекем, убадага бекем. Убадага бекембиз. Кичинекей чактан бери баягы денебизди чыңап спорт менен машыкканбыз. Алсыз сапатыңыз барбы? Ошону мисалы жой албай жүргөн мүмкүн. Эми алсыз сапат бүт эле кишилерде бар. Анан жалгыз мүмкүн. Жок. Мен ойлойм, каждый человек должен работать своими недостатками. Анан меники баягы мындай деп мен айта албайм да. Мүмкүн айткыңыз деле келбейт чыгар, Өйдө төмөндө мисалы кыйынчылыкта кыйышпас досторуңуз көппү? Алар балалык кездеги досторбу же кийин мындай ишкерчиликте тапкан досторбу? Эми достордун дагы баягы түрлөрү көп. Мен ушу далай досту көргөм. Баягы ушу мени менен дос болуп жүргөн баягындай жакшы досторум бар. Анан адамдардын көз караштары өзгөрүлүп турат да. Мен мына бир жетишкендиктерге жетишкенде кээ бир достор жакшы көз караш менен карайт, кээ бир достор өздөрү четтей баштайт. Анан ушу мен жашоомдо деле 2-3 жолу банкрот болуп, кайра өзүмө келген кишимин да. Баягы депрессия эмне экенин билебиз, андан кандай чыгыш керек эмне экенин билебиз, кадыр эмне экенин билебиз, достун кадырын дагы билебиз кандай экенин. Анан мына орустар менен да дос болуп көрдүм. Достчулук жагын алар бекем болушат. Кыргыз досторум бар. Баягы эми досторду кандай десем, ишене турган бир 2-3 эле дос болот. Остальные товарищи деген демекчичи. Стресстен деле чыктым деп айтып жатпайсызбы? Мисалы саясатта көп адамдар бийликтен жолу болбой калганда буну абдан чоң депрессия катары кабыл алышат, ооруканага чейин түшүп калышат да. Анан эми эгерде парламентте сизге ийгилик жылмайбай калса, эмнеге Кыргызстанга келдим деген өкүнүч сезим пайда болбойбу кайра? Эми андай сезимдер болбош үчүн мен ойлойм, адам баласына дин керек депчи. Баягы мен данный момент өзүм аракет кылып атам, калган нерсе Кудайдан деп мен ушундай түшүнүк менен баратам да. Эмнеге дегенде мына мен дин деп калбадымбы? Дин менен көз караш менен караганда баягы
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга деле баягы динди жеткизет да. Мухаммед пайгамбарчы динди жеткизип атканда ташбаранга алышат, элдер укпайт, кыжалат болгон ыйлайт пайгамбарыбыз. Анан Алла Таалага кайрылат, Жибирил периште аркылуу сүйлөшүп турчу Алла Таала. Ошондо Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат: "Сен анчалык баягындай переживать этпе" дейт. "Сенин милдетиң элге жеткизиш, түшүнүк бериш менден" дейт да. Ошол сыяктуу эле биздин человек предполагает, Бог располагает деген да эме бар да. Баягы түшүнүкчү. Анан эгерде баягы бир максатка жетпей кала турган болсок, значит так надо было деген эле бир түшүнүгүм бар да. Анда ушул чоң багы аламанда, жарышта сизге ийгилик каалайбыз. Өзүңүз каалаган максат жана пландарым бар деп жатпайсызбы? Угармандарга, көрөрмандар менен бөлүшпөдүңүзбү? Ошол пландарыңыз ийгиликтүү ишке ашсын. Рахмат.